Баткенде тынчтыкты, биримдикти жана коомдук өнүгүүнү сактап келаткан күчтүү аялдар жашайт. Алардын ар бири өз айылында өзгөрүүнүн, кайрымдуулуктун жана үмүттүн символу. Биз бүгүн ошол аялдардын тарыхына көз чаптырабыз. Өзүм типтеген айылды шаарга айландыруу. Билимиң жок болсо билим аласың. Анан кийин лидер боло алат экенсиң да. Көчөдө аялы жүрсө түшүнбөгөндөр дагы бар. Аял киши үйдө отуруш керек дейт. Кызыл Бел айылынын тургуну Мастура Надирова айылдагы эң кадырлуу лидер аялдардын бири. Ал эл ичинде айылдын үнү деп аталат. Себеби кайсы гана социалдык маселе чыкпасын, Мастура айым биринчи болуп демилге көтөрөт. 2011-жылы чек ара маселесин көтөргөнмүн, бир айылды түптөдүм. 2008 жылдан бери депутатмын, элдин көйгөйүнө жеткирип, эми айылда кандай көйгөй болсо менин салымым бар деп ойлойм да. Ошолорду чечкенге менин салымым бер. Мен мына эми жасаган иштеримдин жыйынтыгы чыкканда мактанып эле айта алат экенмин да. Айта алат экенсиң өзүңчү, анан жыйынтыгың чыкпаса айта албайт экенсиң. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө суу маселеси барбы, айылдын кандай социалдык маселелери барбы, баарын көтөрүп чыгып чечкенге. Анан көтөрүп чыккан менен ошонун жолун табыш керек, издеш керек да. Инвестиция тартып, мамиле жасап, ошону аткарганга менин бүгүн дараметим жетти да. Эми чындыгында Кудайга шүгүр эми, бирок эми 70-ке жетейин деп калсам дагы элдин кызматындамын. Аллах ден соолукту берип турса, элге кыла турган кызматтарым көп да. Элдин батасын алып жүрөм, Кудайга шүгүр ошол. Эми биздин мезгилде чындыгында азыркыдай тең укуктуулукту билбеген аялдар көп болгон. Анан кыйынчылык көп болгон. Бирок ошо кыйынчылыкка чыдап, алдыга чыгып, өзүңдүн кичине аякта аракетиң бар да, ошон үчүн алдыга чыгып, кыйынчылыкка чыдап, сабырдуу кылып, ушул деңгээлге жеттик. Айылдагы аялдардын демилгесин колдоп, аларды коомдук иштерге тартуу анын негизги миссиясы. Элдин таламын талашып, карапайым элдин укугуну колдоп, айылдын көйгөйлөрүнү чечип, аткарыла турган жумуштарды аткара тургандарга жеткирүү бул эми аялдардын лидерлик сапаты. Себеби бүт эле аялдар өзүнүн оюн айта албайт да, кээде айткысы да келбейт. Мен кичине лидерлик сапатыга балдарды өзүмө тартам да. Сенде кичине лидерлик сапат бар, бир нерсени эме кыла аласың, мынаны жаса, мынаны коюшуң керек, мынаны айтышың керек, үйрөнүшүң керек, биздин артыбыздан өсүшүңөр керек деп. Мен өзүмдүн командамда бар ушундай аялдар. Анан баардыгын эле бирдей тарта албайсың. Өзү каалап турса дагы жолдош уруксат бербеши мүмкүн. Анан кээ бирөөнүн өзүнүн кыйынчылыгы, кызыкчылыгы жок, эч нерсе менин иши жок дегендей бар да арада элдин ичинде. Бирок эми чындыгында заманага жараша агылыш керек. Азыр эми интернет деген нерсе жок. Интернет карабаган аял жок. Бардыгы түшүнүктүү, бардыгы билет. Кээде сенден да акылдуу болушат, ошондой. Азыркы миссиям эми Кудайга шүгүр өзүм типтеген айылды социалдык абалын оңдоп шаарга айландыруу. Инвестиция тартып, мекеме ишканаларды куруу, аялдарды иш менен камсыз кылуу, миграцияга жөнөтпөй өзүнүн элде балдарыны карап, бала чакасынын маңдайында иштеп, тирлигини оңдоп, жашоосун оңдогонго. Ошол менин миссиям. Баткен шаарында жашаган Миналар Каримова агартуунун мыктысы, өмүрүн мугалимдикке арнаган аял. Пенсияга чыккандан кийин ал эс алууну эмес, коомго кызмат кылууну тандаган. 2005-жылы ушу баягы 5 балалуу экенмин дагы 51 жашта пенсияга чыгууга туура келди. Мен 4 жыл болуп калды. Улуттук Кызыл Ай коомунда ыктыярчымын. Мага ушул кесибим абдан жагат, менин жумушум окшойт деп мен өзүм баа бердим. Себеби баягы ыктыярчы бул баягы элге жардам берүүчү экен да. Мен жардамды, кайрымдуулукту абдан жакшы көргөн эне экенмин да. Энелер менен биргеликте биз көптөгөн мындай өзүбүзчө акцияларга катышып, ошол салымдарыбызды кошуп, энелердин маанайыны ачып, ушу үйдө отурган апалар дагы, жаштар дагы салымын кошуп келген да. Миналар айым үчүн лидерлик бийлик эмес, жоопкерчилик жана боорукердик. Лидерлик сапат аялдарга болгону жакшы пайда жактары бар. Мисалы,
билимиң жок болсо билим аласың. Көптөгөн чөйрөлөргө катышып аралашып жүргөндө анын маданиятын үйрөнөсүң. Лидерлик сапаттарга бирок жетиш оңой эмес экен да. Баягы эме көп преградаларды өтүп, анан кийин лидер боло алат экенсиң да. Элдин баягы мүнөзүнө карап туруп дагы мамиле жасоо керек экен да. Мен ушуну өзүмө биринчи эле ушул сапатты алганмын да. Ошон үчүн анан ушул сапатты алганда баягы элдин ишенимине киргенде, элдин арасында сыйлуу болгонуңда, ошондо анан лидерлик сапат болуш керек деп өзүм ойлоймун да. 48 жаштагы Айзада Жайнакова Тажикстандын Шурап шаарында төрөлгөн этникалык кыргыздардын бири. Ал Баткендин Кызыл Бел айылына турмушка чыгып, 5 баланын энеси атанган. Көмүр өндүрүүчү шахтасы бар шаарча, Шурап шаарчасында туулуп өскөнмүн, шахтердин үй бүлөсүндө. Энем дагы фармацевт, лидер аял болчу, өзү аптекада аптеканын кызматкери болчу, дарыкананын. Биз 5 бир тууганбыз. Мен 3 сиңдим бар, 1 иним бар. Ошол мезгилде окууду бүтүп, 1 жылдык кесиптик техникалык окуу жайды аяктап, бухгалтер кесибин аяктап, ошол эле Шурап шаарындагы шахтада бухгалтер кесибин аркаладым. 1 жыл иштегенден кийин жолдошум бул жактан ала качуу менен алып келди. Ошол мезгилде ала качуу кадимки эле көрүнүш болчу. Досторум, көп эле классташтарым, мен бизден чоң кыздар дагы көбүнө эле ошо ала качуу жолу менен турмуш курчу ал мезгилде. Учурда азыр бул законго кирип кылмыш болуп калды. Эми тагдыр насип экен, азыр 4 кызым, 1 уулум бар, 2 неберем бар. Миграция маселеси Айзада айылында үй бүлөсүн кыйгап өткөн эмес. Ал дагы бардык айымдарда эле жолдошу менен биргеликте эмгек миграциясына кеткен. Айзада айым миграция айрыкча балдарга терс таасир берерин айтат. Балдарды окутабыз деп, балдарым студент болуп калды. Ошол студенттерди окутуугадан ашыкча доход керек экен. Ошо окутуп, үй бүлөбүзгө аз болсо дагы киреше таап. Алгачкы баргандарымда уборкада жүрдүм. Кийин акыркы мезгилде баргамда поварга жардамчы болдум. Ошондой повардын иштерин аткардым. Миграция албетте кыйын, балдарды үй бүлөңдү таштап кетиш кыйын. Үйдөн биринчи жолу кеткенде аябай көнүп кетиш кыйын болгон, балдардан таштап кетүүнүн өзү кыйын болгон. Миграцияда акча тапканың эле жакшы болбосо, негизи эле кыйын да. Эл көрөсүң, жер көрөсүң, мындай морально өсөсүң, жакшы жактары дагы бар. Бирок үйдөн чыгып кетиш аял үчүн көбүнчө эркектер барып иштесе, аялдар үйдө отурса жакшы. Бирок экөөң тең мажбур болуп барсаң, балдар өзү калса, балдарга дагы кыйын болот экен. Эң жакшы тарбия берген үчүн ыраазычылык кат деп, университеттен ыраазычылык кат берип калышты. Чакыруу болуп калды, бирок миграцияда жүргөнүмө байланыштуу келе албадым. Өкүнүчтүү ушундай болуп калды, ушул мезгилге туш болуп. Бирок акыркы коңгуроосуна жетип келдим да. Келдим кызыма акыркы дипломду алган мезгилине келип, выпускной вечерине келип катышып, ошо кызыма катыштым ушул эмесиге. Балдар өксүйт экен. Эсептөөчү адистигин аяктаган каарманыбыз учурда айылдык ден соолук комитетинде ыктыярчы, таза суу ишканасында көзөмөлчү болуп эмгектенип, элдин кызматында жүрөт. Таза сууда иштеп калдым. Биздин эл көпчүлүгү Тажикстандан көчүп келген эл, курамай эл. Көчөдө аялы жүрсө түшүнбөгөндөр дагы бар. Аял киши үйдө отуруш керек дейт, жоолук салыш керек дейт. Неге иштейт деп жолдошума да бир топ сөздөрдү айткандар дагы болгон. Жолдошум, биринчи менин жолдошум түшүнөт. Мен өзүмдө кызыгуум бар экенин билет. Анан жолдошум унчуккандан кийин мен дагы иштеп жатам да, жолдошум поддержка берет мага. Колдоо көрсөткөн үчүн иштеп жүрөм. Жартылуу деле айлыгы жок. Бирок эл үчүн кызмат кылып жатабыз.
Бул 3 аялдын турмуш жолунда бир окшоштук бар. Алар өзгөрүүнүн башаты болушкан. Мастур айым өзү түптөгөн айылдын инфраструктурасын жакшыртып жатса, Минабар апа коомдук биримдикти чыңдап келет. Айзада айым болсо миграциядан кайтып, аялдардын үнүн күчөтүп жатат. Алардын ар бири Баткендин жүзүн, аялдардын күчүн жана тынчтыкка болгон ишенимин көрсөтүп турат.